Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кыргызстандын биринчи премьер-министри Насириддин Исановдун 80 жылдыгына жана улуу жеңиштин 78 жылдыгына арналган кыргыз күрөш боюнча мелдештин ачылыш аземине катышты. Акылбек Жапаров 31 августта Ош шаарында мамлекеттик ишмер Насириддин Исановдун 80 жылдык мааракесине арналган масштабдуу иш-чаралар өтөөрүн белгиледи. Насириддин Исанов мага руханий жактан абдан жакын адам болчу, мыкты стратег, экономика илимдеринин доктору, ал бүт өмүрүн Кыргызстандын элине кызмат кылууга арнаган. Анын ысымы өлкөбүздүн тарыхында түбөлүккө сакталат деген Акылбек Жапаров мелдешти уюштурган демилгечилерге ыраазычылык билдирди. Ошондой эле министрлер кабинетинин башчысы турнирдин уюштуруучуларына министрлер кабинетинин төрагасынын резервдик фондунан бөлүнгөн 200 000 сомдук сертификатты тапшырды. Белгилей кетсек, мелдештер Ош облусунун Нокат районундагы Сахаба стадионунда өткөрүлдү. 31 августта Ош шаарында Исановдун мааракеси чоң масштабта өткөрүлөт. Анын баардык эмгегине тарыхый татыктуу баалар берилет. Атаң өлсө өлсүн, атаңды көргөндөр өлбөсүн дейт. Насирдин аганын эмгегин даңазалайбыз. Анткени ал инсан татыктуу. Насирдин Исанов жүрөгүмө өтө жакын инсандардын бири. Алматыда партиялык саясий мектепти өткөн. Экономика илимдеринин доктору. 90-жылдары жаңы эгемендүүлүккө жеткен Кыргызстанды бирте оңдосо, аман болгондо Насирдин Исанов оңдомок. Анткени ал бүт өмүрүн курулушка арнаган. Нарын КЭС курулуштары, Ош шаарынын курулушу, Кыргыз ССРнин курулуш министри болгон. Демек ал өлкөнү курган жаратман адам болгон. Анын элеси эч качан өчпөйт.